Film polisiyanın жетекчиси жооп берип атып, şu bir жеринде ушундай цитатасы бар экен, мен ошону кайталап айтып коеюн. 21 ноября дейт, радиоадаштык совместно с Центром исследования коррупции и организованной преступности сайтом КЛОП второе часовое расследование в том, что через Кыргызстан вывели минимум 700 миллионов долларов. 10 ноября в Стамбуле убили дейт одного из фигурантов журналистского расследования, китайского бизнесмена, азмен өчүрүп алдым, аз кечирип коюңуздар. Китайского бизнесмена уйгурское происхождение Айеркена Саймайтин. Он рассказал журналистам, бұл сіздің сөзіңізді жазып жатады, что в махинациях замешана семья бывшего замглавы КТС Раима Матраимова. Сіз ушуну тастыктайсызбы? Мына Азаттыктан бүгүн азыр берип атат. Азаттыктын журналисттери ушул жерде отурушасыңар азыр. Ушуну сиз тактып, махинациях замешан деп атат. Сиз ушуну тастыктап бересизби? Сиз ушуну 5-6 ай расследование кылдыңыз. 700 миллион боюнча. Сиз бүгүн суроо бергенге ошого толук жооп бердиңиз. Бул кандай акчалар экен? Анын да суммасын көбөйттүңүз. 700 миллиондон 932 миллион деп. Анан бул акчалар эмне экенин, кайсы мамлекетке которулганын баарын түшүндүрүп бердиңиз. Аягында келип, ошо сиз сөздү аягына жазып, мен кимге ишенем азыр билбейм. Ушу сөзүңүздү тастыктап кайталап айтып койсоңуз? Мен докладымда антип айтылган жок. Айтылган жок дейт. Жок, анда Азаттыкты бул жерде журналисттер барсыңар да, силер азыр онлайнда берип атасыңар да, туурабы? Ар бир бергенде бир уташын етип, бир тактап туруп анан берсеңер, бул элди заблуждение кылбай. 700 миллион боюнча бир чыгардыңар. Мен бул жеринде бир маселе көтөрбөйүн дедим эле. 700 миллион боюнча Кыргызстандын көпчүлүгү бардыгы билет. Кээ бирде ушул жерге отурган депутаттардын өзү дагы билет. Ал эмне деген акча? Каяка кеткен акча? Кандай акча экенин? Бирок билип туруп бардыңар, кээ бир саясатчылар. Мунун баарын саясатка алмаштырып атасыңар. Эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол убагында иштеген таможняның председательдери жооп бербейт? Эмне үчүн замы жооп бериш керек? Мен муну бүгүн сүйлөбөйүн дедим эле. Мен мына суроого жазылып, Салайдын Абдыраевичтен сурандым эле, мен сүйлөбөй эле коеюн андай деп. Бирок Азаттыктын азыркы берген мына интернетке чыгарып аткан сайтындагы суроосунан кийин мен суроого беришке туура келди. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Film polisiyanын жетекчиси. Siz ушундай деп информация бердиңизби? Ошо махинацияга Матраимовдун үй бүлөсү аралашкан деп. Жок, андай информация берген жокмун мен. Анда эмне жазсаңар эми Азаттыктын ким бар бул жерде? Ким бар Азаттыкта? Мен силерден суроо бергим келет ушу. Ушуну силер берип атасыңарбы? Силер онлайн менен түз берип атасыңар да, туурабы? Аякта жазышып атат да. Бирок силерден сураныч. Мен бардыгына массалык маалымат каражаттарын баары менен бүгүнкү күндө тегиз иштеттим. Ким кандай суроо берсе баарына берип атам. Бирок ар бир нерсени айтканда дагы, дегенде дагы өзүнүн аты менен айтсаңар. Кече бир каза болгон уйгурдун сөзү менен, иликтөөсү менен. Бул жерде отуруп алып бардыгыбыз бирөөгө мен мына кечирип коюп Юсуровго айтып коюшум мүмкүн. Юсуров ушундай деп. Ошого ишенип жаза бериш керекпи? Эмне үчүн ошону тастактып туруп анан силер журналисттик иликтөөнү чыгарып алдыңар? Мен буну айтпайын дедим эле. Дагы кечирим сурайм дагы ушул жерден. Бирок бул жердеги информацияны уккандан кийин мен айтышка туура келди. Рахмат, менин башка суроом жок.